Birinci özüm jönünde siz to'g'ri aytdingiz. Men mekteптен баштап эле ошол только мамлекетке кызмат кылып жүргөн кишимин да. Мен деле ошол жерде комсорг болуп анан и так далее. Ошентип эле мындайча айтканда, орустар айткандай заточенный под государственный интерес. Ошон мен атам да ошондой киши болгон. Андан тышкары мен тай атамдар да, особенно апам жагынан бүт барды революционерлер болуп, Баткен районунда, Баткен облусунда совет бийлигине ошолор басмачылар менен ошолор мындайча айтканда. Бирок эми чоң аталарыңыз да бай киши болгон экен, түзөлүп өткөрүп бериптир. Жок, алар деле эмеси келгенде мындайча айтканда азыр социально ответственный бизнес деп атпайбы, ошол мен чоң аталарым деле бай болсо деле. Сиз аны жакшы формулировкага алып келип койдуңуз. Видимо, мындай социально ответственный болгон окшойт, ошондой өткөрүп берди. Көсөм болгонда каяка бараткан, өнүгүү кайда бараткан? Толугу менен же алдыны мындай көргөн кишилер болгон, толугу менен өткөрүп берген, анан эчтекеси калбай эле ошондой рядовой болуп калган да. Ал эми бул атам жагынан, ал эми апам жагынан болсо, жанагы мен айткандай, наоборот, кедейлерден, анан кийин революционер болуп, кызыл топу деп как раз басмачылар өлтүрүп кеткен ошол улуттук кызыл мындай отрядтардын командири болуп жүргөн. Азыр ошол кызыл топу тай атабыздын атына мектептин аты коюлган. Муну барды Баткенттен сурасаңыз бардыгы эле билишет. Бул биринчиси, анан жанагы закон жөнүндө дедиңизби, мыйзам жөнүндө. Муну эмне деп айтсам, бул мыйзам стратегиялык пландоо жөнүндө. Кыргыз Республикасына стратегиялык пландоо жөнүндө деген. Ошода пландоо деген угулбай калган да бизге. Анан кийин берде мындай деп айтыш керек да. Бул эмеге келдим дегенсе, негизделген, эмнеге ушул ойго келгеним себеби деген өзүңөр билесиңер, 90-жылдары СССР бузулганда бардыгыбыз, значит, плановый экономик бул жаман, мамлекет деген эң жаман менеджер, значит, экономикалык жанагы эмелерин бөлүп барды өнүгүүдү жанагы рыноктон көрүнбөгөн колу жасаш керек, ошондой деген рычагдары бар, ошол инструменттер менен ошол болуш керек, ал жерге киришпеш керек деген ошондой түшүнүк менен анан СССРдин системаны бузуп турган либеральный системага өтүп атпайбыз. Либеральный системанын эмеси бул догматика, чынын айткандачы. Бир 18ге жакын эле бир догматический установкалар, ошонун бирөөсү мен айткандар. Мамлекеттеги начар менеджмент, анан кийин жеке менчик, самый главный, значит, общественный социалистический менчиктер болбош керек, бардыгын менчиктеш керек, анан кийин жанагы бааларды кое бериш керек, улуттук валютанын курстарын кое бериш керек, товар, жана акча, капитал, анан кийин дагы жанагы эмгек күчтөрү, ресурстар бардыгы свободный, эркин жүрүш керек, эч кандай тоскоолдук болбош керек деген ошондой состояние келтирсе, өзүнө өзү жана рыноктун эмелери, инструменттери өзүнө өзү регулировать этип өнүгүүгө алып келет деп ошентип бизди ишендирген да. Биз ошого ишенип, мына 31 жылдан бери эле ушул теория биздин мындайча айтканда расмий экономикалык саясат болуп келатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок 31 жылдан бери биз көрүп атабыз, жанагындай өнүгүп өсүп, биз ойлогонбуз да бир 10 жылдын ичинде эле жанагы Швейцария болуп кетебиз, Южный Корея болуп кетебиз, даже в крайнем случае Турция болуп кетебиз деп ошентип ойлогонбуз да, бирок 31 жылдан бери көрүп атабыз. Биз деген агрардык, индустриалдык өнүккөн мамлекет 91-жылы мамлекет, биз бүгүнкү күндө эң кедей мамлекеттердин бирөөсү болуп калды. Биз мындайча айтканда артка кеттик да. Индустриалдык, агрардык, мощный, развитый мамлекеттен түшүнүксүз бир экономикасы түшүнүксүз структурага айланып, бир түшүнүксүз кедейчиликке. Бүгүнкү күндө даже СНГ мамлекеттердин ичинде эң артында турган биз болуп атабыз да. Ошондуктан андан тышкары мен айтып коюшум керек, 2008-жылы ушул эле либеральный политика менен акыркы 100 жылда дүйнөлүк бүт бардыгы түзүлгөндөй, дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк финансовый система, дүйнөлүк соода жүрүшү, бүт бардыгы эл аралык мамилелер ушул философиянын негизинде түзүлгөн. 2008-жылы биз көрдүк, 2008-жылы окончательно туңгуйка капталды, туңгуйга капталды дагы.
Азыр эми ошол туңгуюктан чыгабыз деп 15 жылдай где-то аракет кылды, бирок туңгуюктан чыкпагандыктан эми жаңы жол издеп калды да. Азыр ал жаңы жолду мисалы бүгүн айтып атпайбызбы? Дүйнөлүк эменин центри борбору, дүйнөлүк экономиканын борбору азыр батыштан чыгышка карап жылып кетип атат деп болуп атат да. Центри Кытайда. Не себептен болуп атат? Себеби деген булар Кытай мисалы 60-60 жылдары эле теория конвергенция деген бар. Азыр бүгүнкү күндө теория интеграция деп коет. Ошол теорияны баягы СССР менен Соединенные Штаты Америки, Кошмо Штаттары потепление болуп, мамилелер бир 5 жылганда ошондо Американын жана эменин СССРдин илимпоздору, именно экономика илимпоздору мындай деп жаңа теория иштеп чыгабыз деп аракет кылганда, социализмдин плановый экономиканын эң жакшы жактарын алып туруп, анан кийин капитализмде рынок системасынын эң жакшы жактарын бириктирип, бир теория чыгарып, ошону менен мындайча айтканда мындан биягына дүйнө жүзүн ушул жол менен алып кетебиз деген ой менен ошондой болгон. Бирок жана Карибский кризис болгондон кийин отношения сууп калганда, мамилелер сууп калгандан кийин эки жактан мындан аткаргандан баш тартат. Анан биздин жакшы акылдар тияка болуп кеткен. Биздин акылдар көп тияка болуп кетти. Андан тышкары орто жолдо баягы ошол теория конвергенцияны, интеграциянын теорияны иштеп чыккан америкалыктагы, советтиктагы жанагы илимпоздор ишсиз калганда, ден себептен акырында өздөрүн чакырып алып туруп, ошол теория менен мындайча айтканда ал не деген теория? Бул борбордук пландоо менен рыноктук ишкердиктин, базар экономикасы, рыноктун экономикасын ишкердигин бириктирүү ошондой теория. Бирок көзөмөлдү мамлекет жасайт. Көзөмөлдү мамлекет жасайт. Анан эми борбордук пландооду мамлекет жасайт, ал эми аткаруусуну мындайча мамлекет менен бирге менчик жанагы ишкерлер жасайт деген ошондой теорияда. Аны ден себепин өзүгө алып, ошол бардыгы илимпоздорду, америкалык илимпоздорду, советтик илимпоздордун өзүн жыйнап алып туруп, анан ошол узак мөөнөттөгү Кытайдын өнүгүүсүнү именно ушул теория менен өнүгүүгө салат да. Ошондон кийин жана Ден Сяопиндин знаменитый баягы бүт дүйнөгө атактуу неважно какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловила деген, ошол жанагы эми кыргызча айтканда мышыктын цвети маанилүү эмес, маанилүү чычкан кармаганы маанилүү деген ошондо пайда болгон да. Ошондо мындайча айтканда социализм менен капитализмдин жакшы жактарын бириктирип, айкашкан жерлерин таап, анан ошонун негизинде мисалы ошол теорияны иштеп чыгып 10 жыл өзү башкарып, ишке салып, аткарууга түшкөндөн кийин анан Ден Сяопин өткөрүп берди. Ошону сиз биякап келген тасып ошол мыйзам менен? Бул мындайча айтканда дүйнөлүк тенденцияда мен эч кандай бир ачык бирдекени жасаган жерим жок, бирдекени ачып берген деле жерим жок. Мен илимпоз деле эмесмин. Мен ошону айтып отургум келет. Азыр мисалы 2008-жылы жанагы дүйнөлүк финанс системасы, экономикасы либералдык жол менен кетип аткан система туңгуюкка окончательно келгенден кийин азыр эми булар дагы ошол эле жолго өтүп атат. То есть өзгөртүш керек экен. Жанагы өнүгүүдүн философиясын либералдык, дүйнө өзгөрүп атат да. Либералдык жанагы философиядан баш тартып, жана как раз таки ордо пландоо, конвергенция теориясы оңдоо менен ошол жолго централизованный планирование өтүш керек деген эме менен азыр булар инклюзивный капитализм деген теорияны иштеп чыгып атат. Ал эмне? Анын мааниси деле ошондой. Жанагы борбордук пландоо менен рыноктук жанагы мамилелерди бириктирип, мындайча айтканда теория конвергенция өтүш керек деп. Кытай менен эле Кытайдын теориясы менен Кытай бул теорияны конвергенцияны өзүнчө, значит, социализм с китайской спецификой деген болсо, булар инклюзивный капитализм деп атап атат, бирок мааниси бирдей эле. Единственный Кытайда бул процессте, значит, мамлекет көзөмөлдөп колго алыш керек деген болсо, тигилер айтып атат, жок, мамлекет эмес, крупный капитал, дүйнөлүк капитал кол муну башкарыш керек деген, ушундай эле да размысласы. Бирок мына дүйнөлүк жана финансылык чоң
корпорация башкарып отурат деген чын да. Эми ал кандай конвергенция болот, кандай экономика болот, баары бир ошолор кайра башкарышабы анда же аларда дагы бир өзгөрүү болуп атабы? Анткени дүйнө жылып баратат да башка. Мисалы азыр батыш менен Кошмо Штаттар башыда турган, анан биякта Кытай, Россия биригип турган ортосунда күрөш ошонун тарабында эле болуп атат. Ушул процессти, өнүгүү процессине инклюзивный капитализм дейбиз, же болбосо теория конвергенция менен өнүгүү, жол менен өнүгүүдү ким контролдойт? Ошонун тарабында эле күрөш болуп атат. Биз мындайча айтканда Кытай менен Россиянын ортосундабыз. Мамлекет көзөмөлдөш керек мунун баарын деп атса, батыштагыларда жок, мурункудай эле крупный капитал Батыш, Америка менен Европа. Европада, батышта. Ну, чыгыш жакта бар да, түштүк. Бүгүнкү күнгө чейин сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күнгө чейин эле мисалы биринчи английский политический системаны мамлекеттин кийин анан кийин алар өзүнүн центрин Америкага өтүп кетти. Ошол ФРС ачканда 1913-жылдан бери эле ошол жаңы багытта дүйнө жүзүнү мындайча айтканда ири дүйнөлүк глобалдык капитал башкарып келатат. Ал эми Американын политический системасы, саясий системасы, бүт ошого негизделген. Ошого негизделген, анан кийин ошолордун программасы менен иштеп, мындайча айтканда Американын мамлекеттик башкаруу системасы, саясий системасы глобалдык капиталдын мындайча айтканда аткаруучусу да мындайча айтканда. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө бул бүт дүйнө жүзү конвергенция теориясы менен өнүгүүгө өтүп атканда, биз деле ошого өтүшүбүз керек да. Азыр переходный периодда биз мисалы өз багында ошол жолго өтө турган болсок, биз деле ошол өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кошулуп калышыбыз ыктымал да, кошулуп калабыз. А эгерде калып калсак кайра, дагы эле башкалар өтүп алгандан кийин биз кайра эле барып куйругунда сүдүрөлүп, ошолордун калдыктары менен жашап калабыз. Жөн бизди Кытай менен Россия унутуп калбайт го дейм алар. Бирок биз ал калып калбасак эмес, биз өзүбүз даярбызбы, өзүбүз да шарт түзүп, өзүбүздүн дагы үнүбүздү чыгарышыбыз керек да. Конечно, ошондуктан бу жерде бул теория мен айтып аткан теория, мисалы Америка менен СССРдин ортосунда эле эме болгон жок. Буга чейин деле негиз болгон да. Мисалы Германиянын эмеси ушундай теория менен ашкан. Ал бул 19-кылымда. Андан кийин Германиядан Япониянын императору үйрөнүп, ал ошол жол менен Япониядан кийин Южный Корея үйрөндү. Ошондой болбодубу? Кийин анан кийин ошол эле теория азыр эме. Менче сиз мыйзам жазып коюп анан бизде көп мыйзамдар жазылды, бирок алар кандай биздин жашообузда иштеп берип атат? Мен биринчи негизин айтып кетейинчи, себеби мен акырына чейин оюмду чыгарып алайын. Себеби деген мен айтып атам да, бул теория, жанагы конвергенция теориясы, өнүгүү теориясы бирөө эле. Экономикалык өнүгүүсү аэробно ылдам, тез өнүгүү теориясы, экономикалык өнүгүү теориясы бирөө эле. Ал абдан теоретически жакшы иштелип чыккан 19-18-17 кылымдан баштап эле. Анан өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасында аябай жакшы тажрыйбасы бар, мындай ишке ашыруу тажрыйбасы. Просто мисалы айтып атпайм, Германия, Япония, ошол эле Түштүк Корея, азыркы күндө Кытай, Индия, анан кийин эсибизден чыгарышыбыз керек, Сталиндин деле экономический чудасы бар да. 29-жылдан бери 55-жылга чейин артта калган агрардык мамлекетти дүйнөнүн супер державага айлантып койгон. Бул деле ошол эле Сталиндин, ошол азыр сталинский экономика деп китептер чыгып атат, ошол эле конвергенция теориянын тарабындагы приблизительно Сталин өзү түшүнбөгөнү менен, бирок интуитивный ошол жол менен өнүктүргөн да бүт баарын. Бул интуиция болгон ишенген да. Ишенген да. Анан бул жерде мындай да, ошондо роль личносттин, мындайча айтканда, лидердин мындай ролун чоңдугун көтөрүп атат да. Эгер таза болсо, күчтүү болсо, мындай узак мөөнөткө отурса, анан кийин мындай тазалык, ниеттери таза болсо, жакшы болсо, ушундай жакшы нерсеге алып келет деген такыбалыгы, алып келет. Бизден дагы анда ошондой лидерди талап кылат экен да. Ошондуктан мен муну эстеген ойлоп тапкан жокмун. Ошол эле теорияны алдым дагы. Өзүбүздүн улуттук шарттарга
туурладым деп айтсам болот да. Улуттук кайсы шарттарда? Эми биздин мындайча айтканда ар бир эменин мамлекеттин өзүнүн басып өткөн жолу бар да. Тарых бар, анан кийин өзүнүн экономикалык жетишкен деңгээли бар. Ошол деңгээлге карап ошол теорияны эме кылыш керек эле да, колдонуш керек. Сиз ишенесиз ал? Мен ага ишенем. Себеби деген бүгүнкү күндө мисалы Кытайга караганда, башкаларга караганда биз муну оңой ишке ашырабыз. Себеби деген биз кичинекей мамлекетпиз. Элибиз болгону 6 миллиондон мобилдүү. Анан кийин 100% орто билимдүү, 25-30% жогорку билимдүү. Мындайча айтканда биздин адам капиталынын сапаты өтө жогору. Бирок 15-20 жыл турга турган лидер керек экен. Анан кийин ошондон андан тышкары биздин мисалы ресурстук байлыктарыбыз аябай көп бизде. Жерибиз 6 миллион үчүн өтө көп, достаточно. Минералдык жана табигый биздин байлыктарыбыз деле аябай көп. Мисалы биздин табигый байлыктарыбыз бүгүнкү күндө эле эл аралык көз карандысы эксперттердин оценкасы. Жок, мен сиз менен макулмун. Бирок 5-6 триллион доллар. Кечирип коюңуз. Ошонун бардыгын ишке ашырыш үчүн жалгыз мыйзам, же болбосо жалгыз бир аткарып, өзүңүз айтып атасыз, Сталинде лидер. Демек, биринчи кезекте ошол башында турган бул мыйзамды ишке ашырууда жалгыз эле биз эмес. Демек, биринчи кишиден көз каранды экен да. Ооба. Көз каранды, ошонун көп нерсе мындай көз каранды да. Көз каранды? Лидерден көп. Биз эмне кылабыз анан бул мыйзам? Бул жерде мындай болуш керек да, лидерде обязательный порядке мындай, мисалы Сталиндин көз караштай узак мөөнөттөгү көз караш керек. Анан кийин кандай бир идеология болуш керек. Анан өзүнүн идеясы болуш керек, проект болуш керек. Анан ошону кантип ашырганга, ошол идеянын айланасында адамдар топтош керек. Анан адамдар бул жерде мындай да, эгер жакшы ойлонгон, узак мөөнөттөгү терең эгер идея болсо, жакшы ойлонгон, жакшы эме болгон. Анан ошол идеянын тарабында эмнеге болбосо мындай бир команда жыйылса, ошону биз ишке ашырабыз. Кандай болбосо да ашырабыз деген ошондой команда пайда болгондо, акча бул 3-чү местода болуп калат да. То есть бүгүнкү күндө көп мындай айтып атат, акчабыз эле бар жок чечебиз. Жок. Акча биринчи место все-таки жакшы терең ойлонгон идея, узак мөөнөттөгү. Экинчиси команда ошону ишке ашыра турган, сабаттуу, таза, жакшы ниеттүү команда болуш керек да. Акчанын өзү менен өзү бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө акча толтура. Биринчи сизден угуп атам азыр. Акча 3-чү пайда болот, 3-чү келет биринчи идеяга деп. Эгер идея жакшы болуп, команда болсо, акча ошол идея менен команданы эрчийт обязательно. А бүгүнкү күндө мен кантип өткөрдүңүз биринчи окуудан? Сизге каршы чыккандар болсо керек, анткени анткени каршы чыккандар болгон, бирок бул түшүнбөстүктөн болду. Бирок ар бир депутат менен иштеп, ар бир комитетте иштегенде акырындап түшүнүп келип, бир комитеттерден 6 комитеттен өткөндөн кийин уже чоң жыйынга келгенде бир да каршы болбой өттү. Кечирип коюңуз. Демек, бир лидерге жазылып атат да, бул мыйзам? Жок, бул бир лидерге эмес. Мен бул жалпы коомго да, себеби деген бүгүнкү күндө мен муну маанисин түшүндүрүш үчүн азыр пландоо жөнүндө, стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзамдын өзөгүн түшүндүрүп беришим керек да. Бул эмнени камтыйт? Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Вроде бы аткаруу бийликте, президенттин аппаратында, кабинет министрликтин аппаратында ойлонуп бирдекелер постановление чыгышы менен, бирок министерский уровеньге түшкөндө, деңгээлге түшкөндө, уже ал эмени ар ким ар түрдүү түшүндүрүп атат да. Ким кандай кааласа ошондой аткарат. Бири менен бири байланышы жок. Вертикалдык байланыш жок, горизонталдык бири менен министрликтин байланышы жок. А мыйзамда баары ойлонуп чыкты беле? Ошонун бардыгы ойлонуп калган да. Себеби деген бул эме биринчиден бул эмнени камтыйт? Бул мыйзамда биринчиден узак мөөнөттүү стратегия болуш керек. Өнүгүү стратегиясы болуш керек. Жок деген бир 10-15 жылдык. Анан ошол узак мөөнөттүү максаттар коюш керек. Ошол 15 жылда кандай максаттарга жетебиз дегенче мисалы. Анан ошол максаттарды койгондон кийин аны прогноз жасайт. Ошол максаттарга жетиш үчүн ошол стратегиялык багытта, максаттарга жетиш үчүн кандай божомолдор, кандай ресурстар бар бизге, кандай ресурстарыбыз жок, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай
ошол ыңгайлуу шарттар бар, анан кийин ошондой эле кандай тоскоолдуктар бар, кандай ыңгайсыз жерлер бар, эмне менен оңдош керек, ошондой нерселерди божомол менен эсептеп чыгышат да, мындай айтканда. Ошол эсеби болгондон кийин анан конкретно анан ошол пландоого келет, анан планды түзөт. Ал план жанагы стратегиялык багытта максаттарга койгон нерсенин прогноздун негизинде кандай иретте, кандай кадамдар менен биринин кадам, экинчи кадам болуп, бири менен бири байланышта кантип жетебиз ошол максатта деген 15 жылдык, 10 жылдык, анан 5 жылдык, 5 жылдыктан 1 жылдык, 1 жылдыктар кварталдык. Ар бир жумага чейин керек болсо. Керек болсо ошондой пландар уже түзүлүп калат да. Ал план деген бул план действия. Бул план менен пландоодун айырмасын билиш керек да. Себебен пландоо бул жалпы процесс, а план бул конкретный ошол максатка жетүү кадамдары да, кантип пландоо. Анан ошол план болгондон кийин, план даяр болгондон кийин, анан ошол иретке каржы булактарын издеш керек. Каржы булактарды тапкандан кийин ошол механизмдерин иштеп чыгыш керек. Ал механизмдерде негизги механизми бул максаттуу жана даректүү иштетилиш керек да, жана анан эффективдүү иштетиш керек. Ошол жолун иштеп. Ошол болгондон кийин анан мониторинг, контроль и жоопкерчилик иштелип чыгыш керек. Ошондон кийин ошолор баары иштелгенден кийин ишке аша баштайт. Анан ошол жоопкерчилик баары иштелгенден кийин ошону анан кийин санариптештирсе болот, автоматташтырса болот. Демек өлкөнү тоногондордуко бөгөт коюлат экен да. Бөгөт коюлат. Себеби деген бул система менен кете турган болсо, биринчиден 10 жылдык, 15 жылдык багыт дайым болот бардыгына. Бизнеске да дайым болот, элге да дайым болот, бийликке да дайым болот. Бардыгы ошого мындайча айтканда камданат. Ошону кантип эме кылып туруп. Андан тышкары бүт эмелери пландаштырылаттан алдынан кайсы вакытта эмне жасалыш керек, ким эмнени жасалыш керек экен. Вертикалдан, горизонталдан бири менен байланышында ким кайсы вакытта эмнени жасаш керек экени дайым болот. Анан бул азыркы биздин техникалык жетишкенибиз онлайн режимде любой адам кирип туруп аны көрө алат. Мындайча айтканда контролдой алат. Жөнөкөй эле сиз, биз, любой ушул жерде турган адамдар аны онлайн режимде. Ал жерде ким иштей албагандыгы өзү эле чыгып калат. Өзү эле чыгып калат да. Себеби деген ал жерде мисалы любой адамда азыр моундай парашют менен отургандар бар, тааныш аркылуу келгендер, билими жоктор деле отуруп атпайбы. Бирок ал жерге баргандан кийин өз багында эле бир айда эле билинип калат. Иштей алабы ал киши, ишти билеби, иштей албайбы, деңгээли жетеби, жетпейт деп туруп, ошентип эле бу жерде эч кандай кадровый саясаттын деле кереги жок. Кадрлар өздөн өзү эле тандалып калат. Өздөн өзү эле тазаланып калат да системасы. Анан бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Акчанын булактары, анан кийин механизмдери, жылып аткан жанагы агымдары бүт барды онлайн режимде ачык болот да, ал жерден эч ким эчтекени уурдай албайт. Буюрса качан алып өтөсүз, эми 2-3 окуусун? Эми мен ойлоп атам, ушул сентябрга чейин бүтүрүп коюшум керек деп атам, каникулга чейин. Анан болбосо, эгер даже жылдын акырына чейин бүтүрсөм деле аябай жакшы болот да, себеби бул өтө маанилүү, өтө терең, мындай өтө сложный. Мен түшүндүм, анын ар бир жанагы пландагандан баштап прогнозунан акырына чейинкисин бардыгы мындай өзүнчө бир ар бир омоктуу сөзгө арзыйт экен.